Уурдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Алтынчы аудиобап. Адаттагыдай эле айланага жаңы таңдын нуру атып, күндүн дагы бир сапары күндүк жолго чыкты. Канча жылдан бери сапарынан эс жазбай, жерге текши нурун чачкан күндүн нуру бүгүн дагы адаттагыдай эле тоо башынан кылтыйып, өйдө жылып келе жатты. Сопу ушул таңкы сулуу көрүнүшкө күбө болуп, жаратылыштын кооздугуна суктанып турганда, короодон койлор маарап, маңдайкы бетти көздөй жайылып чыгып бара жатты. Алдыда мүйүзү узун, сакалы өзгөчө башкача көрүнгөн Суртеке баштап баратты. Көп аскерди баштаган командирдей. Калмак жеринен келгенине бир гана түн алмашып, жаңы таңдын атканын өзүнүн жеринде, болгондо дагы атасынын үйүндө кызыгып карап турат. Кечинде кеч жаткан кабы үйдөгүлөрдүн алды эми гана козголуп, кыймылга келүүдө. Эсет малды короодон чыгарып коюп, атын алып келгени булакты көздөй баскан. Аксамай жанына басып келип: "Оолум, сага эмне болду? Жата турсаң болбойт беле? Азыр али эрте го", деди мээрминдөгө карап. Сопу апасынын жасаган жылуу мамилесине ичи жылып: "Апа, кантип жатам? Канча жыл башка элде жүрүп, үйүмө келгени биринчи таңдын атканын өз көзүм менен көрбөсөм болбой калат го. Андан дагы уйкум деле келген жок." Аксамай оолунун чекесинен сүйүп: "Мен уйсайын, сен жуунуп, эки жакты карап тур. Баса, тиги конок кишинин аты бар экенби? Жакын арада." Сопу башын ийкеп: "Тушалуу, аталыс деле кетпейт эмеспи? Ылдый жакта оттоп жүрөт." Аксамай чакасын алып уйсаганы басканда, Сопу ичинен ойлоп койду: "Апам каарылыкка кадам таштап калыптыр" деп. Мурунку күнү учурашып келген кишилер Сопуну ойго салды. Чынында мынчалык киши келет деп күткөн эмес. Ар биринин ою таза, тим эле жан алдары калбай учурашып, акыбалын сурагандар эле эмнени билгизет. Аңгыча жанына кошуна жашаган каарылыкка кадам таштап, бери ийилип, таяктын жардамы менен басып калган Амангелди карыя келип, нары карап турган Сопуга кайрылып калды. Кары кишиде кайдагы уйку, таңдын атышын эле күтүп жатат. Качан таң атканда жаткан ордунан туруп, ылдыйкы булакка чейин басып барып келген адаты. Бул жолу дагы булакка барып келе жатып, Сопуну көрүп, бери кайрылып калган. Сопу балам, эрте турган экенсиң", деди. Бул үндү укканда Сопу чочуп кетти да, дароо салам айтты. "Ата, ассаламу алейкум", деп эки колун сунду. Карыя берген саламды алик алган соң, жашыл туланга бөлөнгөн тоо бетине көз жүгүртүп: "Сопу, сенин келгениң абдан жакшы болду. Бүгүн эми кечээкиден көп кишилер келиши күтүлүүдө. Анткени сен уурдалган кезде сени канча киши издеди. Ал турсун калмактарды бул жактан өткөрбөй, кайра артка кайрган күндөр дагы болгон. Калмактардын ойго келбеген бала уурдаган жоругу ошондо токтоду." Сопу кабагын түйүп, сөз угуп туруп: "Ата, азыр дагы ал жакта өз тилин унутуп, калмактарда жүргөн балдар бар. Баланын тили башка тилди үйрөнгөнгө тез көнөт тура. Мени капа кылган нерсе уурдалган балдардын тилинин бурулуп калганы." Амангелди башын ийкеп: "Сопу балам, сен абдан жакшы сөз айттың. Айтылган кеп бар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген. Сени кечэтен бери байкасам, көп элди көрүп келгениңден дагы катты тааныганың мени абдан ойго салып койду. Эми сен керекке жарап, идиреги бар балдарды окутуп, катты тааныганды үйрөт. Сени алып келген конок киши дагы кулакты сүйүнтүп, сенин дарегиңе жакшы сөз айтты. Сен катты тааныгандан жогору сынчылык сапатың дагы бар турбайбы? Бул сынчылык өнөр жөн балага келбейт. Мен бала кезде уктум эле. Уалы деген сынчынын киши сынаганын. Ал киши дагы биздин азык уруусунан болгон экен. Илгери казактын Турсун сынчысы айтыптыр: "Тагай атабызга азык уулуңдун тукумунан оолу язаада кишилер чыгат" деп. Анын айткан сыны туура чыгып, уалы сынчы, санчы сынчы деген сынчылар чыккан биздин уруудан. Эми сен дагы ошолордой сынчы болсоң, анда бизге берген эмеспи? Уул баланын жакшы чыкканы элдин багы." Сопу карыяны тигиле карап: "Ата, менин кулагым чалган калмактардан, уалы сынчы тууралуу. Ал кишинин ысымы ал жакта катуу даңаза менен айтылат." Карыя бир жактагы чоң ташка отура калды, буту талып кеткенин билгизип. Сопу жакындап бери жылды да: "Ата, калган сөздү анан сүйлөшпөйлүбү? Жай олтуруп." Карыя ташка ыктап олтуруп, жайланышып алганын билгизип: "Анан деле айтчу сөз бар. Бирок ар бир сөздүн айтыла турган кези болот.
Азыр менин сени менен сүйлөшкөнгө көңүлүм келип турат. Бул карлыгың дагы урусын. Түнүгө уйку келбейт дагы, күндүз уктабайм. Азыр таңкынарды таткандан кийин эле жаным жер тарта баштайт. Андан көрө эч ким тура электе сүйлөшүп алалы. Таң эрте маанайды көтөрүп жакшы сөз сүйлөшкөн, жакшы сөз уккандагы өзүнчө бир керемет. Бекер айтылбайт. Күндүн башталышын жакшы маанай менен тосуп ал деп. Бир келген бул жашоодо түшүнгөн кишиге жакшы сөз угуу, жакшы иш кылуу, жакшы кабар айтуу эмне деген бакыт. Баса, сөз такыр башка нукка түшүп кеттеңдирет. Мен сага убаалы сынчы тууралуу айтайын деп эдим беле. Айткандай, убаалы сынчы өзү карапайым болгону менен ички дүйнөсү толо байлык болгон экен. Анын айткан акылы, берген кеңеши, сүйлөгөн сөзү жерде калбаптыр. Андай кишилердин бир кемчилиги болот тура. Менин угушума караганда тукум калган эмес окшойт. Болбосо баласы эл оозун алынат эле го. Сопу карыянын айткан кебине азга ичинен тыржый түштү. Анткени өзүнөн дагы тукум калбасын кантип билбейт. Амангелди карыя кызыл көзүн бар ирмеп алып сөзүн улады. Илгери Сары Багыш уруусунан Сар Сейит деген чыгааны эл көзүнө көрүнүп, ыргыткан таш өйдө кулап, араны жүрүп турган кезде убаалы сынчы атайын үйүнө басып келип айтыптыр. Сар Сейит колдо бар алтындын баркы жок дегендей, менин сага баркым жок болду. Эгер алыс жашасам атайын ат чаптырып алдырып келип, балдарыңды сынатат элең. Убакыт деген неме токтоп турбайт, балдарыңдын убагы өтүп бара жатат, сынатсаң боло дегенде Сар Сейит туура айтылган сөзгө сынып, ал менин эсимде жок, сынайм десең азыр дагы сына, мен каршы эмесмин, деп сөзгө келбей эки уулун чакырган экен. Сынчы ичинен өкүнүп, кап, башка күнү сынатсаң болмок. Шашып бекер кылдың дегенче болбой, Үчүкө менен Түлкү деген эки уулу боз үйдүн оң капшытынан жүгүрүп кирип келгенде, сынчы олтурган ордунан 3 жолу обдулуп туруп, кайра олтурган экен. Экөөнү тигиле караган тейде бир топко турган сынчы сыр бербей жер карап туруп калганда, Сар Сейит эки уулуна бир нерсе айткан болуп кете бергиле деп, колу менен белги берип, качан экөө сыртка чыгып кеткенде жер карап олтурган сынчыга убалы, сага эмне болду деген. Сен алдагы кейпиң менен сынчы боло албайсың го. Эки уулум сырттан кирип келсе, падыша кирип келгенсип катуу сүрдөдүң го. Сынчы бир саамга үнсүз олтуруп, берилген суроону укпаган адамдай жоопсуз калтырып анан, Сар Сейит, сен бекер кылдың шашып. Башка күнү деле сынатсаң болмок. Мен балдарыңды сынымдан өткөрдүм. Сыртка чыгалычы. Өзүңө гана айтам. Башка жан адам укпасын дейт. Карыя сөзүнүн ушул жерине келгенде, үйдөн Садык чыга берип басып келип, учурашып калды. Салам алейкум. Таң эрте узун сөзгө кирген экенсиңер. Карыя берилген саламды алик алып, кандай эс алдың, конок? Илгертен келе жаткан салт, келген коноктун абалын таң эрте сураган үй ээсинин же кошунанын милдети. Жакшы жатып жай турдуңбу? Садык башын ийкеп, карыянын сөзүнө маани берип, сиздей кары кишиге кантип учурашып салам бербей калалы? Биз дагы убагы келсе карлык айылына башпагабыз. Аны коюп айтып жаткан сөзүңүздү улай бериңиз. Мен ылдый басып барып келейин. Кызыл жүздүү, чымыр денелүү Садык конок кадасы кылып, ылдый басканда карыя узата карап, үнсүз туруп, карачы. Бул дагы бир бугу уруусунун жакшысы экени билинип эле турат. Байлык не дедирбейт, жок не жедирбейт. Атаңдын көрү. Колдон келсе, бардар жашоодо жашап өткөнгө эмне жетсин. Бул коноктагы жакшы жердин тукуму экени орунду сүйлөгөн сөзүнөн, кийген кийиминен, минген атынан эле билинип турбайбы? Ар бир адамдын сыймыгы болот. Ал сыймыкты кармана билүү кишинин өзүнөн. Көбүнчө эркектер тамагынан анан тилинен аксайт. Кечетен бери байкоз алсам, бул коноктун кыймыл аракети мени абдан ойго салды. Сенин жөн бала эмес экениңди билип, улуу башын кечүү кылып жандап келгенинен эле бир сырды байкагам. Сопу сөздү бөлүп, ата, сиз баамдагандай мен бул кишинин сөзүнөн кармап койгом. Ириде өзүңүз айттыңыз го, адам баласы тилинен аксайт деп. Бул киши дагы оозунан чыккан сөздүн кулу болуп, мени узатып келди. Тиги көт малдыга чейин эле жеткирип келмек. Орто жолдон мен дагы бул кишиге сын айта коюп, минтип үйгө чейин келгенге туура келип калды. Аны коюп жанагы сөзүңүздүн аягына чыкпайсызбы? Карыя дагы Сопуну таң кала карап, сен чын эле сынчылык өнөргө ээ болдуң беле? Тиги конокко эмне деген сын айттың? Сопу бекер оозунан жаңылганын билип, ата, мен анан сизге басып барам.
Калган сөздү кийин сүйлөшөлү. Азыр таңкын арга карайлы. Бизди күтүп калышты өңдөнөт. Чын эле бул кезде күн тоо башынан аркан бою көтөрүлүп калган болчу. Шыйбаркуттан тигилген кемселинин артын күйгөн болуп, Амангелди кары сол колун жогору көтөрүп, көзүн ушалады. Чылпактаган көзүнө чаң кирип кеттиби, бир топко убараланды. Сопу карыянын таасын айткан кебине кызыгуусу артып калды. Эми алиге айтылып жаткан сөздүн аягын укпаса, баалуу буюмун жоготкон адамдай бир жерге олтура албайт. Бул сөз бага билген ар бир адамдын адаты. Карыя кадамын акырын таштап, болгон ишенгени таягына сүйөнүп басып, үйүн көздөй баратканда Эсет жанына келип, чыканагынан кармап: "Кайда бара жатасыз? Биз сизди күтүп тамак ичпей олтурса?" Амангелди кары жактыра бербей: "Менсиз эле иче бергиле. Мени коюп келген коногуңду сыйлап ал. Мен күндө эле тамак ичип жатпаймбы? Кемпиримдин деле самоору кайнап калган чыгар. Ал киши биздин үйдө чогуу тамак ичели деп чакырып келдик." Карыя жыртак көзүн ирмегилеп: "Анда барайын", деди. Бул күнү куйрук жалы төгүлгөн, алтасы кулап эге бата тиленип, Сопунун аман эсен келгенине арналып жылкы союлду. Шымаланган жигиттер мал союп жатса, жоолуктар менен жүзүн жаба салынган келиндер ичеи карын артып, ынтымакта иш кылып жатышты. Убакыт жалган шашкеге жетпей учурашып кирген кишинин көптүгүнөн келген элдер сыртка олтуруп калышты. Бир кезде жупуну кийим кийген, жаш 60-тарга барып калган, суюк сакалы эгине жараша бербеген карыя келип, учурашкан соң дароо эле суроо салды: "Балам, сенин кабарыңды угуп эле мында жөнөдүм. Сен уурдалган кезде мен дагы баламды уурдаттым эле. Анын караанын бир көргөнгө зар болуп, жол карап жүрүп өмүрүм өтмөй болду. Баламды көрө алдыңбы?" деди. Бир жакшы сөз айтат дегенчелик кылып, үмүт менен карап: "Ат тең, ата менен энени ушундай уайымга салган калмактарга кантип наалат айтпайсың?" Сопу кабагын түйүп, болор болбос көзүнө келе калган жашты толугу менен акырын сүртүп: "Уулуңуздун ысымы ким эле?" деген болду. Бул эми илгери үмүт менен келген кишинин шагы сынбасын деген гана ойдо айтылган сөз болчу. Тиги киши оозунан бирөө сөзүн жулуп алчудай шашып: "Бактыбай, ырым кылып жүрүп, 3 кыздан кийин көргөн балам эле. Ал бизди деле унутуп калса керек." Бул сөздү укканда Сопунун денесин майда калтырак басып, көз алдына өтө жупуну кийим кийген, мал кайтарып жүргөн кара тору бала элестеп кетти. Берилген суроону бир топко жоопсуз калтырып, бир кезде катуу уктап кетип, чочуп ойгонгон адамдай селт этип алып, ошондо дагы сыр бербей: "Ата, мен сизге эмне деп жооп беришти да билбей турам. Уулуңуз уурдалгандан бери канча жыл өттү? Аны тапкан күнү деле тили бурулуп калды да. Бир балага жолуксам, кыргыз бала экен. Аты калмакча которулуп калыптыр. Арманы өзүнүн атасы менен энесинин, анан өзүнүн кыргызча ысымы ким экенин билбегени болду. Мени ойго салган ошол маселе болуп жатат. Эгер мен сиздин уулуңузду билген күндө дагы, сиз уулуңузду тапканда деле ал баланы алып келүү азапко. Калмактар бекер күчтү кантип жөн эле бере салсын." Карыя энтигеп: "Эгер мен баламдын дайынын билсем, тили бурулуп калса мейли. Эптеп алып келгендин жолун табат элем. Эң негизгиси балам аман болсо болгону. 2 жолу барып издеп таппай келдим." Сопу кыйылып жатып, бир кезде минтип айтты: "Анда мындай кылыңыз. Мен сиздин уулуңузду билем, кимдин колунда малай экенин. Мындан аз убакыт илгери бир балага жолугуп калсам, ысмым Бактыбай, атамдын ысмын билбейм, унутуп калдым" деди. Калмакча ысмы Кошут. Сөздү аягына чыгарбай эле, карыя көзүнө келген жашты арчыганга жарабай, Сопуну бек кучактап: "Сенин оозуң жакшы экен. Ушунча жыл сураштырып таба албай келдим эле. Ошол Бактыбай менин уулум. Оң жагында тилинген тырыгын байкай алдыңбы?" деди эле Сопу башын ийкеп. "Ооба, бетинде тырыгы бар болчу. Эрмет деген калмактын малын магат. Бедел ашуусунан түшкөндөн кийин күн чыгышты көздөй азга жол жүрүп, солго бурулганда чоң кокту бар. Ошол коктунун баш жагы Эрметтин жайыты." Уулунун дайынын уккан Бек мурза: "Уулум, сүйүнчүңө бир кой алып кет. Мен эртең эле жолго чыгам. Көргөн түшүм жакшы эле, буйруса иш оңунда болгону калды. Калмак жерине барып жүргөн жаным бар. Баламдын жүзүн көрүп, мында алып келем" деп эч сөзгө келбей коурана берди эле. Бери жакта олтурган салабаттуу кары сөзүн бөлүп: Бек мурза, сен эмне жаш бала болуп кеткенден соосуңбу? Алгач сен жакшылап сурап, дайынын билип анан олуксаң боло. Ушул сенин шашмалыгың. Деги бул ататын качан калат болду экен?" Бек мурза улуу кишиден азга тайсалдап: "Сиздин айткан сөз туура. Сопу балам, гана айтчы, сен уулума качан жана кантип жолугуп калдың?" деп эми гана жай сөзгө келди. Сопу карыянын жаш баладай сүйүнүп, калдастаганына кабагы бүркөлө түшүп,
карыя күтпөгөн сөздү айтты. Анткени уулун өз көзү менен көрсө кандай абалда калат. Анын дайынын укканда эле ушунча калдастап жатат. Ушуну ойлоп, Бекмырза ата, сиз азырынча ашыкпаңыз. Ар бир ишти жасаардан мурда ойлонгонубуз оң. Мен сиздин ал жакка жалгыз барганыңызга каршымын. Калмактар сизди кармап алып, малай кылып алса эмне кыласыз? Андан көрө алдуу күчтүү жигиттерди жиберген иштин ийгисин берет. Бул сөздү олтургандар текши туура деп колдоп жиберишти. Сөз ушуну менен токтоп калды. Анткени Жумалдан келген коноктордун жоон тобу көпчүлүктү дүрбөтүп келип калышты. Сопунун кайтып келгени алыс, жакын жердеги элдерге артыраптуу сөздөр менен жетип, чын бышыгын билүү үчүн келгендер мындан көп, учурашып келгендер андан көп болуп, кеминде 1 ай убакыт жалаң конок тозу менен өттү. Эсет менен Аксамай кабагым кашым дебей, келген элди коноктоо менен алек болушту. Ушул арада Карабайдагы көптүн бири болуп атайын учурашкан болуп келип, Сопунун өзүн эендетип чакырып алып, сөзгө тартты. Алгач эмне айтарын билбей апкарып та калды. Анткени Сопу баягы биринчи көргөндөн алдаганча салабаттуу, анан сүрдүү көрүнгөндөй болду. Энем, сен өткөндө келип кеттиң эле. Көзүмчө сын айтпай, артымдан айткан сының мага жетти. Эми ошол сөздүн аягын угайын деп, изги ойдо атайын ат бастырып чыктым. Эми менден тартынбай ачык айтчы, сынаган сыныңды. Бул айтыла турган сөздү эбак эле билген үчүн Сопу анча маани бербегендей түр менен карап, сиздин жашоодогу сыйыңызга рахмат. Биринчиден мен сиздин коногуңуз элем. Экинчиден улуу кишиге биринчи көргөндө эле сын айткан туура эмес иш болчу. Баса мен сизди сынаганды айтпай деле койсом болмок. Эки жигитиңиз айтып барсын деп атайын айттым. Мына эми сиз келдиңиз. Келгениңиз абдан жакшы болду. Сиз дагы бир атанын баласы болгондон кийин бала жытын жытташыңыз керек. Ал үчүн кетирген катаңызды айтып койгон менин мойнумдагы парзым. Карабай башын ийкеп, сөздү бөлөп, туура. Мен сени жаш бала деп ошондо көңүл бурбай калганым чекилгиш болду. Болбосо мал союп коноктой турган жан экениңди кеч билип калдым. Андан дагы сен менин мергенчи болгонумду кантип билдиң? Мени кызыктырган суроо ошол болду. Сопу бул жолу тээ кишине бир топко тигиле карап, сиздин мергенчи болгонуңузду жакшылап баам салып караган киши дароо эле билет. Мен астанаңызды аттап киргенде эле төрдө илинип турган мылтыкка көзүм түштү. Экинчиден эшигиңиздин алдында капкан жатыптыр. Анан дагы сиз сол көзүңүздү кыса берген адатыңыз бар экенин байкадым. Мергенчилерде гана ушундай адаттар болот. Сиз менен саламдашып, кол алышканда оң колуңуздун сөөмөйү колума урунду, жешилгендей болуп. Азырдагы мергенчилик өнөрүңүз кала элек. Кээде эриккенде мылтык атасыз, же мергенчиликке чыгасыз. Бул сөздөрдү укканда Карабайдын оозу ачылып калды. Абдан таң калып, Сопунун жаш болсо дагы баамчыл экенине абдан кызыгуусу артып, көңүлүндө ыраазы болуп турду. Эми сөздү кайра Карабай алды. Ал эми каргышка калганымды кантип билдиң? деп. Дагы сөздү бөлүп суроо берип калды эле. Сопу сөз кезеги келди дегенсип, кадамын алдыга таштап нары басты. Бул анын алыс басалы деген белгиси болчу. Карабай чымыр денелүү, бир караган кишиге сүрдүү көрүнгөн, кишини тик качырып караган, көзүнүн ичинде калы бар, бирок көзү жүлжүгүрөөк келген толмош киши. Антке менен калыстыктын, анан чындыктын көмүскөдө калышын жактырбайт. Бетке айтып, ачык сүйлөгөн адатынын айынан кээ кишилерге жакпайт. Сопу 10 кадамдай баскан соң гана сөзгө келди. Карабай байке, сиздин каргышка калганыңызды билгениме себеп булар болду. Биринчиден үйүңүздөн баланын изин көрө албадым. Экинчиден бери жактагы чоң бакта илинип турган Кайберендин башы болду. Ал Кайберенди сиз качан атып алдыңыз эле? Аны атканыма көп жыл болду. Баамымда 20 жылдан ашты го. Ошол Кайберенди сиз аткан кезде улагы болгон. Ал Кайберендин атылганына канча жыл болсо да муңайым тартып турат. Сиз бекер кылгансыз. Толгондон ошол Кайберендин башын катырып үйүңүзгө жакын жерге илип алып, жок дегенде башын жерге көмүп салсаңыз, анда башка иш болот беле. Эми сиз мындай кылыңыз. Ошол үйүңүзгө жакын илинген Кайберендин башын кайсы жерден атсаңыз, ошол жерге барып жерге көмүп салыңыз да, анан өзүңүздүн кетирген күнөөңүздү моюнга алып, улуу Теңирден кечирим сураңыз. Анан мазарга барып түнөп, улуу Алладан тилек тилесеңиз, балалуу болуп каларсыз. Бул сөздү укканда Карабай өткөн окуяны эстеди. Ал мындайча болгон эле. Чын эле Сопу айткандай, Кайберенди кызыл чаптын бетинен атканда, Кайберен ошончо бийик жерден кулап жерге түшкөн. Жакын келип карашканда желининен сүт агып турганын көрүп, кабагы бүркөлөп, аалам тарыгандай сезилген. Бирок улагы бар экенине көңүл деле бурган эмес. Антке менен абдан чоң кийик экенин мүйүзүнөн билген.
Сопу сөз айтып Карабайдын оюн бөлүп суроо берип калды. Сиз эми мен айткан ишти так аткарыңыз. Бул жашоодо бир эле кайбиренде эмес, жөрмөлөп жүргөн кумурсканын дагы өмүрүн кыйганга болбойт. Колуңуздан келсе мылтык кармабай деле койсоңуз жакшы болот эле. Карабай башын ийкеп, мен сенин айткандарыңа толук инандым. Эми мылтык кармабай калайын. Сенин айткан сөздөрүң менен мени ойго салып койдуң. Сопу кабагын чытып, булго кайберендин каргышына калып бала жытына зар болуп жүрсө, мен эми кантип кийинки жашоом маңыздуу болмок эле деп ойлоп, жер караган тийде оюн ичине катып, калмактардын жоругуна ачуусу келе түшкөнүн билгизбей, сузгана үн катты. Басалы, сизди күтүп калышкан чыгар. Аманчылык болсо дагы жолугуп кеңешербиз. Карабай ушул жерден Сопунун ар бир кыймылына, салмактуу айткан кеңешине ичинен ыраазы болуп, каршы сөз айтпай алдыга кадам таштады. Убакыт дигер намазынын убагынан өтүп калган кезде бир жаш келин бешиктеги баласын кучактаган тийде көпчүлүктү көзгө илбей Сопуга келип, ыйламсырап кайрылды. Макул көрсөңүз балама дем салып бересизби? Эмне болуп кетти билбейм, караңызчы. Денеси кара көк болуп чыкты. Сопу 6 айлык баланы колуна ала коюп, коюнунан түшүрбөй алып жүргөн кичине китепчесин алып чыгып окуп, анан ичинен бир нерселерди кооранып, билген аракетин жасады. Жаны кыйналып, жашоо менен күрөшүп, аман калуу үчүн жан талашып жаткан бала убакыт алга жылган сайын дем алганы калыбына келип, баштагыдай кыйналбай созулуп уктап кетти. Эх, чиркин-ай, баласы үчүн баарына кайыл болгон жаш келиндин үмүтүн жандырып, баласын көз көрүнө ажалдын колунан сурап алгандай эле болду. Сопунун жасаган мамилесине, жан аракетине жаш келин эле эмес, ошол жердегилер абдан таң калышты. Эсе тушуга чейин уулун сынчы, алдыны көрө билген оолуя деп эле билсе, эми минтип көмүскөдө жаткан касиети улам жарыкка чыга баштаганына ичинен ыраазы болуп, жүзүнөн нур чайып кубанып турду. Ооба, алгач алиги келинди абдан жаман көргөн болчу. Ооруган баласына Сопу кантип жардам бере алмак эле деп, Кураннын кайсы бир аятын улам кайталап, балага дем салган сайын бала калыбына келип, мемиреп уйкунун кучагына сүңгүп бара жатты. Бир кезде Сопу баланы энесине берип, кечинде дагы бир жолу келип дем салдырып кет. Балаңа көз тийген турбайбы? Кичине баланы көпчүлүккө көп алып барбай жүр, деп кеңешин айтып, колундагы кичине китебин коюнуна катып алды. Бул окуядан кийин айыл эмес, коңшу айылдан дагы баласы ооруган келин-кезектер келе башташты. Ооба, Сопунун ар бир жасаган иши көркөм сөзгө салынып, ашыгы менен башка айылдагы элге жетип турганын кантип билип, кантип сезбейт Сопу. Элдин оозун ким тыят? Ушак сөз кыска болсо узарып, түз болсо ийрейип кетерин ким билбейт? Айтмакчы Сопу Арабияга 2 жолу каттады. Андан дагы касиеттүү дубаларды билип, дитин коюп үйрөнүп алган. Бир курдай кошуна жашаган калмак келиндин тестиер уулуна катуу суук тийип, денеси ысып ооруп, кыйналып жатканда Сопу дем салып жатып, баланы оорунун кучагынан бошотуп, алкоого татыган. Ал турсун колунан китеп түшүрбөй окуп, кээ бир дубаларды жаттап алганга да жетишкен. Катсабаты жоюлмак турсун, китеп эмне экенин билбеген айылдык карапайым эл үчүн Сопунун кат таагынаганы тим эле ойго келбеген иш болуп, атайын алыстан келип, китебин көрүп кеткен кишилер дагы болбой койгон жок. Сопу кээде тамыр кармап дагы ооруну билип койгон жайы боло турган. Муну бир кытайчалдан үйрөнгөн. Кытайчал чөптүн тилин билген, кайсы чөп эмне ооруга дары экенин жөн гана карап туруп айтып коючу. Канча жыл калмак жеринде жүргөнү менен көп өнөргө ээ болуп келгенин барган сайын билинип, ууду кеп болуп жатты. Убакыт алга жылган сайын Сопунун кадыры өсүп, али жаш болсо да эл бийлеген бийлер, болуштар, кеңеш сурапта келе башташты. Уулунун минтип элге алынганына эсет менен аксамай ичтеринен ыраазы болушканы менен анын үйлөнбөй бой жүргөн ойго салды. Бир курдай түшкү тамак учурунда үчөө ээн олтуруп тамактанып калышты эле. Эсет сөздү алыстан баштап келип, Сопу уулум, минтип сенин элге алынганың бизди сүйүнттү. Эми бир келинчек алып, үй бүлө күтсөң кандай болот? Деле ооз батынып айта албай жүрөбүз, энең экөөбүз. Ушул айтылган сөз Сопунун ички жарасын козгоду. Бир жерди тешетиктеп, көпкө турду да анан, ата апа, менин сиздерден өтүнүчүм. Башка эмне сөз айтсаңар баарын аткарам. Бирок мындан кийин мени үйлөн деп айтпагылачы. Сиздерден көптөн көп өтүнөрүм ушул. Уулунан мындай сөздү күтпөгөн ата менен эне оозунан алдырган куштай болуп телмирип эле туруп калышты. Таасын жана жеткиликтүү айтылган сөзгө каршы сөз айта алышпай олтуруп жер карашты. Ооба, кошуна айылдан Калман деген кишинин кызына куда түшөлү деген изги ойлору бир сөз менен жуулуп,
Ал максаттары кайда экенин билбей, нес болуп үндебей турушканда Сопу өзү сөздү кайра алды. Ата, мен силерге кийин түшүндүрүп айтып берем. Мени калмактар бир максат менен урдашыптыр. Алар тилектерин аткарышты. Эгер мен аларга керек болбосом, мени урдамак эмес чыгар. Болбосо башка балдар сыяктуу мал кайтарып, аларды малайы болуп жүрөт белем, ким билет. Табышмактантып айтылган сөздүн артында бир сыр катылып турганын ата менен эне дароо сезишти да, башка сөз айтпай тунжурап турушканда Сопу тасмалга бата тилеп сыртка чыгып кетти. Сопунун айтуусу менен эки жигит калмак жергесине аттанып кетишти. Бек мырза өзүм барам деп олукту эле, сакалдуу кишилер ортого түшүп, аны тыйып коюшту. Жай мезгилинин орто чени болгон үчүн алдуу күчтүү ат минген эки карылуу жигит таң эрте жолго чыгышып, кыска жол менен жүрүп олтурушуп, жолго бир түнөп эртеси түнү кеч күйгүмдө Садык жайлаган жайлоого жете келишти. Бул жерден эт бышым убакыт жүрүшсө эле бедел ашуусунун башына чыгууга болот. Садык келген эки жигитти жакшы маанай менен кабыл алып, жөн жайын сураштырды эле. Сөз алгач Сопу тууралуу болуп, анан кичине кезинде жоголгон Бактыбайга барып та калды. Аны эрметтеген калмактын малын кайтарган малай экенинен бери сөз болду. Садык бир саамга көзүн жүлжүйтүп, ойлонуп туруп, силер кеп кылган Сопу алгач менин үйүмө келип конгон. Ал турсун аны менин үйүнө чейин жеткизип баргам. Ошондо Сопу айткан эле Бактыбай жөнүндө. Ошол Бактыбайдын атасы табылдыбы? Бул суроого Чекир жооп берди. Ооба, баланын атасы биздин жакын тууган, байкелер болот. Биз менен кошо өзү чыгам дегенде аксакалдар болбой коюшту. Абдан туура кылышкан. Ал киши силер менен келсе тоскоолун эле тийгизмек. Андан дагы кары киши алыс жолго ат менен чыкса кыйналып калмак, деп олтурган ордунан копшулуп алып, баса, силер кеп кылган калмакты мен жакшы тааныйм. Жеткен сараң, андан калса митаам неме. Баланы оңой менен колго түшүрө албай кыйналасыңар го. Эгер менин тилимди алсаңар, мындай кылгыла. Бул сөздү угушканда эки жигит тигиле карап калышты. Кандай акыл айтасыз дегенсеп. Силер менин сөзүмдү туура көрсөңөр, баланы талаадан аңдыгыла. Аны менен эч кимге билинбей жолугуп сүйлөшсөңөр, анда жакшы болот эле. Болбосо эрмет бир нерсенин шегин билип калса, анда ал бала колуңарга тиймек турсун, өзүңөр туткун болуп каласыңар. Садыктын бул айткан сөзү дагы эптүү болуп, эки жигиттин алты айласы кетип, кантип баланы колго тийгизүү керек экени терең ойго салды. Ойдон күлүк эмне бар? Андан дагы Садык абдан жүйөлүү сөз айтып, эки жигиттин көңүлүн алакты кылып койду. Анткени экөө тез эле барып баланы таап, атка учкаштырып келе беребиз деген кыска ойду ойлоп чыгышкан. Садыктын айткан сөздөрүнөн анын баамчыл, анан акылга дыйкан адам экенин билишти. Чекир бир кезде сөз учугун чыгарды. Садык байке, бизге дагы кандай акыл айта аласыз? Деп Садык куш жаздыкка чыканагын коюп, жан баштап жаткан калыбында, силер алгач эрметтин үйүнө жылкы издеп баргандай болуп, анан алын жайын билгиле. Болбосо аны алыстан аңдыгыла. Балким алыска ат бастырып чыгып калар. Менин жеке оюмда башка айла амал таба албайсыңар. Бул түнү экөө аттарын суутуп, жуп жатарда гана отко коюшту. Садыктын жаш аялы элпек кыймылы менен тез эле экөөнө төшөк салып берип, өз иши менен алек болуп кеш жатты. Чекир келгенден бери андан көзүн алган жок. Анткени жаш келиндин көзгө илинген чырайы көңүлүн такырлелеп алды. Жөн эле аял затын биринчи жолу көрүп жаткансып, тигиле караганын Садык да байкап калды. Ушул жерден Сопунун айткан сөзүн да эстей калды. Сулуу аял алган кишинин шору ар кимден кызганганы деп. Чын эле чырайлуу аял затына кызыкпаган эркек да эркекпи? Аял заты алтынга кызыгат, ал эми сулуу аялга кызыкпаган эркектин дөңгөчтөн айырмасы канча? Канчалаган эркектер аял затынын сулуулугуна арбалып, арзу азабын тартышпады дагы, түн уйкудан калышпады. Бул эми жашоонун жазылбаган, жана бузулбаган мыйзамы экенин эч ким четке кага албайт. Түндүн көркү ай, айдын жарыгы жарым жартылай ачылган түндүктөн болор болбос үй ичине жарык берип турду. Bir айда 30 күн болсо анын 15 күн, 15 түн. Түндүн дагы өзүнө таандык сулуулугу, көркөмү бар. Түндү ар бир жаныбарды эс алсын деген максат менен жаратканын кантип таанууга болот? Керек болсо түндү жылкы баласы дагы турган тейде көз ирмеп уктап өткөзөт. Бирок ушул биз кеп кылган түнү ким уктабайт? Албетте, жүрөккө тынчтык бербеген, арзу сезимине туш болгон жан уктабайт. Черик канчалык уктап калууну ойлосо да, көз алдынан атасындай болгон кишинин аркы капталында жаткан жаш келиндин ай жамалы кетпей, тынчын алды. Аны биринчи көргөндө эле жактырып калды. Баскан турганы, кыймыл аракети, музоонун кирпигиндей узун кирпиктери, моймол жыган кара көзү деги койчу.
көз толо караган чырайына ашык болуп, бир топко ооналактап жатып, бир кезде көз илинип кетти. Гүлүм жөнүндө ойлонуп койгонго түнү түшүнө кирип чыкты. Бул эми жаш кезде келген аруу сезиминин бир канакей үзүм экенин жашырып болбойт. Анткени ашыктык ар бир адамдын башына келип кетүүчү нерсе. Таң эрте эки жигит жолго чыгышты. Экөө сүйлөшүлгөн сөз боюнча эч кимди ойготпой, аттарын токуп минип, таң сөгүлүп келе жатканда токулган аттарына шак минип, тоо беттеп, жалгыз аяк жол менен сапарларын улашты. Бир кезде Черик сөз козгоду. «Тиги кишинин колуктусу абдан чырайлуу экен, деди эле Сапарбек. «Аттиң, бай болсоң кандай жакшы. Аттын күлүгүн минесиң дагы аялдын сулуусун аласың. Байлык бар жерде вакыт бар. Дегеним байлыгың болсо байлар менен баарлашып, тамактын майлуусун, даамдуусун жеп, кийимдин жаңысын кийип, сөзүң чоң чыгат. Байкадыңбы, кечинде жеген кабырганын майын?» Чекир атына сылай камчы салып, «Сапарбек, ал эч нерсе эмес. Жаткан төшөгүнүн калыңдыгын карачы. Кедейлер минтип күнү-түнү жолдо же малдын четинде жүрөбүз. Байлар жылуу үйдө, калың төшөктө жан баштап жатып, сырттуу кабырганы мүлжүп үйдө жатат. Бир келген жашоодо аттиң бардар жашоодо жашаганы жетсин». Сөз бир топко үзүлүп калды. Эки атчан күн найза бою тоо башынан көтөрүлүп калган кезде ашуунун үстүнө чыгып барганга үлгүрүштү. Мына бекер айтылган эмес да. Минген аттын кадыры алыс жолдо билинет деп. Эки аттын күчү ушул жолу билинди. Эми дагы бир чакырымдай тик өйдө чыгышса эле болду. Ашуунун туу чокусуна чыккан болушат. Кыбыраган кырашат болуп туу чокуга чыгышканда экөө аттардын белин эс алдыруу үчүн аттан түшүп, басмайыл бошотушту. Бул жерде кеминде чай кайнам убакыт эс алган болушуп, тамактанып алышты. Качан гана жуп аттанаарда Чекир сызылган чийинди көрө койду. Бирок бул чийин эмне чийин экенин акылдары жете берген жок. Ал чийин сопу чийген чийин экенин билишсе, анда дагы бир топко кармалышат беле ким билет. Ылдыйды көздөй аттар көп кыйналбай басып, тез эле көздөгөн жерге жете келишти. Сопу айткандай күн чыгышты карай бир топ бастырышкан соң оңго бурулушту. Ушул коктунун башына барышса эле Эрметтин жайытына жеткен болушат. Бирок ушунча жол жүрүп, бир дагы калмакты жолуктуруша элек. Чекир аз болсо да калмактын тилин билет. Ошол себептен аны тандап алышкан. Төрөлгөндө коюлган ысымы Кабыл. Көзү көк болгон үчүн кийин эле Кабыл аты өчүп, Чекир аталып калган. Антке менен атка тың, анан сөзгө бай жигит. Сүйлөгөндө чечендик жайы бар. Садыктын үйүнөн чыккандан бери болгон дитин анын аялы бийлеп алып, эки ооз сөзүнүн бири эле жаш токол болуп калды. Чынында ал келинди Садыкка ыраа көрбөй, ичинен кызганыч сезими күч алган үчүн аны оозунан түшүргөн жок. Экөө улуу шашкеде Эрметтин үйүнө жакын жерге келишти. Тоо чөбүнүн жыты, бетегенин жашыл түсү тим эле көзгө кооз көрүнүп, курсак ачкан аттар улаан баштарын жерге сала калышып, оттогонго аракеттери күч болду. Алыс жолго жүргөнгө курсактары ачканы ушундай улам билинип турду. Аңча эле маңдайкы мерлиштен койлордун караны көрүнүп, бери карай жай оттоп келе жатышты. Бул Эрметтин койлору сууга түшкөнү ылдыйлап келе жаткандагы учуру. Экөө аттардын тизгинин жыя кармашып, тык токтоп калышты. Аңгыча койлордун артынан таяк кармаган жаш жигит көрүндү. Кой кайтарган койчу экенин билгизип. Алдында баштаган эркеч бир кезде сууну көздөй чуркап жөнөдү эле, баары артынан чурулдап, маарап, сууну көздөй чуркашты. Аңгыча таяк кармаган койчу эч шашпай, кыя жол менен ылдыйлап келе жатканда экөө алдынан чыкты. Тиги койчу бала бул экөөнөн чочулаган жок. Эригип турган неме кайра булар менен сүйлөшкүсү келип, утурлай басты. Аралык жакындаганда Сапарбек алгач тааныды, Бек мырзага окшоштуруп. Бала жакын келгенде алгач Чекир сөздү баштады. Калмакча сүйлөп салам берип, Бактыбай кантсе дагы жалтаң өскөнүн билгизип, бейтааныш экөөнү жок издеп жүргөндөргө да ойлоп, берилген саламды алыга алып, «Байкелер, силер кимсиңер?» дегенсип карады. Чекир чочтуп албас үчүн, «Биз жок издеп жүрөбүз. Бул койлор кимдин кою? Жайыт кимдики?» деп эки суроону катар берди эле. Бактыбай эми гана өзүн эркин сезип, «Бул жайыт Эрметтики, койлор дагы». «Сенин ысымың ким?» деп Чекир суроо берди ыгын келтирип. Бактыбай калмакча атын айтканда Сапарбек эки жакты аяр карап алды. Эч ким жокпу дегенсип. Жолго чыгарда Сопу айткан ысымды укканда Чекир издеп келген баланын нак өзүнө жолукканын билип, «Сенин кыргызча атың Бактыбайбы?» дегенде Бактыбай башын ийкеп жооп берип, «Силер кайдан билесиңер?» деп кайра суроо узатты. Сопу айткандай, бул баланын тили такыр эле калмак тилинде бурулуп калганын
Баамдаган Сапарбек Чекир экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрүнө түшүнө берген жок. Ичинен аны аяп, ал уурдалгандан бери атасы менен энеси али күнчө жол карап күдөрүлөрүн үзбөй күтүп жатканын айтайын дейт. Ага тил билбегени жолтоо болуп, кулак төшөп гана турду. Бир кезде тиги экөө бир сөзгө келди белем Чекир: "Сапарбек, кеттик. Биз кечке чейин суук көзгө урунбай, тиги октуда булак бар дейт. Ошол жактан күтмөй болдук." Бактыбай койлорду короого киргизип коюп, түнү ат менен качып келмей болду. Ал деле атасы менен энесин сагынып, ушинтип жүргөнчө силер менен кетем деп, ушул учурду күтүп жүргөнүн айтты. Буйруса, иш оң жагына оомой болуп калды көрүнөт. Сапарбек экөөнүн сүйлөшкөн сөзүнөн эле билген, иш оң жагына оогонун. Чекирдин тил билгени ушул жерден чоң керекке жараганына ичи жылып, эч сөз кайрып айткан жок. Кабак ачык нары баскан Бактыбайдын сырт келбетин ушундай бир аянычтуу көз караш менен карап, көзүнө келген жашты колу менен сүртүп, туугандык аяоо сезими козголуп кетти. Басып бара жаткан Бактыбай өзүнүн ушул абалынан кыйынчылыктын катуу азабын тартканын айттырбай эле биргизип койду. Анын кичине кези алигиче эсинде. Эжелери менен каткырып күлүп ойноп, аларды атасына таянып чачынан тартып тийишкенин кантип унутат. Тиги эки кишини кантип өзүн издеп келгени күтүүсүз кубаныч тартуулап, ичинен жетин албай турду. Апасын, атасын, эжелерин эстеп, алар азыр кандай болуп калды экен деген ойду дагы ойлогонго жетишип жиберди. Бирок жүрөгүн эзген нерсе көнүп калган жерин кантип таштап кетүү болду. Баарынан дагы бир күн илгери эле дайыма булактан кезигип жүргөн имардын үй кызматчысы Боторойго арзуусун билгизгени. Анын уялып жер карап, 2 күндөн кийин жообун берем дегени көңүлүн алакты кылды. Билинбеген менен адам баласына келген алгачкы арзуу кандай гана таттуу кыялга жетелейт. Минтип жашы келип, кыз жандар учурдагы билинбей өтүп бара жатканы кантип көңүлүн оорутпайт. Жаржайы тойлор менен алек болгон Бактыбай кантип убакыт өтүп кеч киргенин билбей калды. Бирок көкүрөгүндө мекениме кетем деген дегдөө толкунданууну алып келип, кечки малды ушундай тез жайлады. Ал турсун минтип кача турган атты дагы мерчемдүү жерге тушап койду. Оңой берди болуп, бул күнү Эрмет үйдө жок болчу. Бактыбай эбин келтирип, Боторойго барып жолугуп, бирок алыска кете турганын айткан жок. Ага айтса ал бирөөнү айтып койчудай сезилди. Кийген кийими жупуну болгону менен Боторойдун көзү жылдыздоо, кара торунун сулуусу. Бактыбай учурун келтирип: "Боторой, кел экөөбүз эч ким барбаган жакка качып кетебиз. Мен сени менен каяктадыр качып кетким келип жүрөт", деди эле Боторой жактыра бербеген түр менен карап. "Бул оюңдан кайт. Бизди Эрмет менен Имар жигиттерин ал 2 саатта таптырып алып, терибизди тетире сыйрыйт. Андан көрө тынч жашообузду уланта берели." Сөз ушул жерге келгенде Боторойду чакырып калды. Бактыбай акыркы айта турган сөзүн айта албай, кабагы салыңкы кайра изине кайтты да, катып койгон эр токумду тушалуу атка токуп, бир азга күтүп туруп, Эрметтин улуу аялынын үйүндөгү чырак өчкөндө, ушуну эле күтүп турган Бактыбай ылдыйды карай чуркап барып, токулуу аттын тушамышын чечип, атка минип, үйдөн бир аз узаганга чейин жай бастырып барып, анан аттын башын кое берди. Бул кезде тигил экөө жол карап, чыдамдары кетип калган болчу. Качан гана аттын дүбүртү угулганда, экөөнүн кабактары ачыла түштү. Айсыз караңгыда жол арбыта алышкан жок. Бирок түн ортосунан оогон кезде үчөө ашуунун туу чокусуна чыга келишти. Ушуга чейин байкашкан эмес эле, арттан куугун түшкөнүн. Дароо аттарына мине калышты да ылдыйды көздөй чуу коюп жөнөштү. Куугун туу чокуга келгенде эмнегедир тык токтоп, калмак тилинде бир нерсе деп кыйкырып калып калышты. Антке менен Бактыбай деле ишин алган жок. Өзү туулуп өскөн айылына, атасы менен энесинин кашына бара жатканына. Ашуунун түбүнө түшкөндө Чекир: "Калмактар эмнеге туу чокуга чейин кууп келишип, андан бери келе алышпай кетип калышты? Ушуга менин такыр акылым жеткен жок. Эгер кичине эле аракет кылып коюшканда, алар бизге тез эле жетип келишмек." Бул суроого Сапарбектен жооп күттү эле Бактыбай калмак тилинде жооп берди, бирок азыраак кыргыз тилин кошуп: "Менин угушума караганда чокунун башында бир чийин бар экен. Ошол чийинден калмактарды кандайдыр бир сырдуу көрүнүш тосуп өткөрбөйт имиш. Жакында мен деген өз күчтөрүнө ишенген 5 калмак жигити жылкы тыйып келгени жөнөшүп, чийинден нары өтө албай коюшуптур. Азырда биз үчөөбүз күбө болдук го. Калмактар алиги чийинге келгенде тосмо менен тоскондой тык токтогонун." Чекир бул айтылган сөздү туура көрүп: "Бактыбай, сен туура айттың. Бирок ал чийинде ким чийгенин билесиңби? Эрмет бир чоочун кишилер келгенде айткан эле. Жакында буруттардын бир касиеттүү баласына азаттык берип кетиришиптир. Ал ичине кек сактап кеткен имиш. Ошол бала ашуудан бери өтпөй калгыла калмактар деп чийгенин узун сабак кеп кылып айтышты. Бирок бир караган кишиге бул жөн гана айтылган кеп болсо, ишенген кишилер үчүн мааниси терең.
Сапарбек эми гана бир нерсени эстеп: Чекир, билесиңби? Сопу бизди чыгарды айтпады беле? Беделдин туу чокусунан бери ашып алсаңар, калмактардын куугунан кутулдук деп ойлой бергиле дегенин. Анда чейинди Сопу чийген болобу? Сопунун ысмын укканда Бактыбай: мен ал баланы билем. Бул жакта жүргөндө ал абдан барктуу болчу. Ага мен өз ысмымды айтып, атамдын атын билбейм дегем. Баса силер мени кимден угуп келдиңер эле? Дегенде Чекир алдыда ат бастырып бара жаткандыктан артын карап: бизге сенин ысмыңды ошол Сопу айткан. Сенин атаң канча жолу издеп келди калмак жерине, бирок такыр таба албай катуу кыйналды. Мен дагы атамды абдан сагындым. Кичине кезинде мени дайыма атына өңөрүп бастырып жүрчү эле. Азыр ошол кичине кезимди кайра кайрып берип койсо атаганат. Булучу тоо башынан күн аркан бою көтөрүлүп калган кезде Садыктын үйүнө жете келишти. Черик ушуга чейин көңүлүнөн орун алган жаш келинди көрүүгө абдан катуу куштар болуп келди. Аттың билинбегени менен жүрөккө тынчтык бербеген аруу сезимдин күчүнө эмнени теңесе болот? Канчалык башка нерсени ойлоюн деген менен ага дити жол бербеди. Чынында эле айтып койгон оңой болгону менен жүрөктүн эңсөөсүн башкарууга бекем эрк керек. Болбосо канчалаган жигит кыздар тымызын ашыктыктын азабын тартып, санасын чегип келген. Чекир астананы аттап кирери менен эле көзү менен издеди жаш келинди. Бирок ал көзүнө уруна койгон жок. Салам берип ал жайды сурашкан соң Садык Бактыбайга суроо узатты. Сен барганда атаңды тааный аласыңбы? Деп тили бурулуп калган курган бала эмне деп жооп берүүнү билбей турду. Качан гана Чекир которуп айтып бергенде Бактыбай: барганда көрөм. Айтмакчы, менин эң негизги максатым мени жарык дүйнөгө алып келген атам менен апамдын жүзүн көрүү жана алардын алдында милдетимди аткарып, кызматымды өтө. Бул сөздү укканда Садыктын ичи жылып, көңүлү өсө түштү. Баланын дээринде бир нерсе бар экен деп. Ооба, ар бир адам баласынын сүйлөгөн сөзүнөн улам кандай ой максаты бар экени билинип калат. 10 балага тете бир бала болот. Ата менен эненин көңүл отун өстүргөн жана ишенимин аткарган. Ар тараптуу сөздөр айтылып жатканда сырттан иймине басып, Чекирдин баятан бери күтүп жаткан ай жамалы баш бакты. Аны менен бирге боз үйдүн ичине жарык нур кошо киргендей эле болду белем, көз алая түштү. Эркектерге сынааккыда, сырданада көз салып калган мубарак келин Чекирдин өзүнө көңүлү имерилип калганын биринчи көргөндө эле байкаган. Ал турсун алкымы агылган, арзып калган Чекирдин сук көз агытуусун жөн гана эмес, бүтүндөй жан дүйнөсү жон териси менен сезди. Андан дагы экөөнүн көздөрү чагылыша да түштү. Ак жибек жип менен саймаланган сыр кийиминин ичинде толукшуган сымбаттуу мүчөсү жумурланган, турна моюн, бото көз, ак куудай керилген сулуу, арзуңду түшүндүм дегенсеп мыйыгынан аста күлүп койду. Ооба, буга чейин канчалаган эркек таналар бул үйгө баш бакты. Алардын дээрлик теңинен көбү сук көздөрү менен караганына күбө болгон келин кош көңүл мамиле жасаган болду. Аттың сулуулардын бой көтөрүшүнө эркектер өздөрү ушинтип жол бергенин жалганга чыгарып болбойт. Бир кезде катар олтурган Сапарбек аста колу менен тигинин ыкып койду. Байка, күйөөсү кызганып кууп чыкпасын дегенсеп. Ал буттанган сезимге такыбол бере албай, курган жигит ашыгын улаам көз кыйыгы менен карай берди. Ою туман, ушундайда адам затында сулуу жан болот экен деген ойду да ойлоду. Ал турсун ушул келиндин ээси болгон Садыктын бактысына көз артты. Аңгыча Бактыбай дагы байкап калдыбы, калмак тилинде Чекирге карап кобуранган болду. Байке, бирөөнүн ак ниелүү аялына көз арткан болбойт, деп. Ушул сөздү укканда гана Чекир чектен сырт чыгып кеткенин билип, жүзүндө кызыл пайда боло түштү да Садыкты карады. Ал дагы өзүнө тигиле көз салып турган экен. Бирок мындайдын далайын баштан өткөргөн Садык жеңилдикке барбай орундуу сөз козгоду. Балдар, эми силер эртелеп жолго чыкпасаңар болбойт. Артыңардан куугун түшүп калса, эртерээк жол арбытып алгыла. Кечинде тиги кырдан өтө алышпай калышса, күндүз өтүп келиши толук мүмкүн. Алар келсе түз эле мында келишет да менден сурашат. Мен аларды кайра артка кетиргенге аракет кылам. Менин аларга сөзүм өтөт. Негизгиси силер алардын көзүнө көрүнбөгөндөй болгула. Бир-эки чыныдан кымыз ичкен үчөө бул сөздү угушканда шашып калышты. Дароо тасмалга бата тилешип, орундарынан турушту. Качан гана үйдөн бир топ узаганда Чекир: кайдан дагы бул үйгө келе калдык эле. Тиги келин менин жүрөгүмдү өзү менен бирге алып калды. Жок эле дегенде башы бош болгондо эмне? Баардык тоскоолдорго ээ бербей ала качып кетет элем. Аз да болсо кыргыз тилинде сүйлөгөн сөздөргө маани берип, түшүнүп калган Бактыбай Чекирдин айткан сөзүнө түз жооп берди. Байке, сиз минтип бир көргөн келинге ашык болсоңуз, менин ал жакта сөзүбүз бүтүп калган сериким калды.
Силер мага чукул убакытта айтып калбаңарбы? Болбосо биротоло үйгө бир башымды эки кылып келинчек алып келет элем. Бул сөздү укканда Чекир: "Ой, анан сен дароо эле айтпайт белең. Бир күн күтүп тура турмакпыз." Бактыбай кош көңүл, бир көргөн кишиге эле дароо баарын айта койгонго менин дитим чаппады. Эми аны ойлой берип арзуусунун азабын тартам го. Сөз ушул жерге келгенде арттан аттардын дабышы угулуп калды. Жай ат басыгы менен бара жаткан үчөө дароо аттарын караса, эки жигит катуу чаап келе жатышкан экен. Булардын катуу келе жаткан түрү жаман экенин дароо билишти да, алдында минип келе жаткан аттарына камчы салып, алдыны көздөй чаап жөнөштү. Кудум ат чабышка түшкөнсүшүп. Эмне болуп кеткенин билишпеген аттар дароо биринен бири калбай, арыштарын кенен салып чуу коюшту. Бактыбай атайын Эрметтин жакшы көргөн атын минип чыккан. Экөөнү карандатпай тай чабым алдыга узап кетти. Мына күлүктүн баркы ушундайда билинет эмеспи? Тим эле учкан куштай сызган аттын чуркаганына Сапарбектин көңүлү бурулду. Анткени анын күлүк атка болгон ынтызары күч эле. Ал турсун күлүк жылкы баласын таптай койгондагы өнөрү бар. Алдыда озуп бара жаткан атты көрүп, анын көз кызыккандай арыш киргенине кызыгып, арттан куугун ушул күлүк ат үчүн түшкөнүн Сапарбек айттырбай аңдап билди. Барынан дагы Бактыбайдын бул кылган кылыгына ичи жылып, дитинде аны жактырып турду. Анткени ушунча кылган кызматы үчүн өзүнүн эмгегин баалап, күлүк атты мине качканы бул жигиттик сапаты эмне? Ооба, ар бир адам өзүнүн эмгегин баалай билгени абзел. Арттан түшкөн экөө бир топко чейин кубалап келип, бирөө ат тизгинин тартып артта калды да, бирөө кубалап келе жатты. Жалгыз атчандын келе жатканын көрүп, артта келе жаткан Чекир токтоп калды. Жалгыз атчан жакындаганда баш кийимин чече калып, булгалады. Аларды Садык атайын жибергенин билишсе, күтө турушат эле. Чекир эми гана эсин жыйып, жалгыз атчандан коркпой, боюн токтотуп, 10 кадамдай алдыда бара жаткан Сапарбекке карай кыйкырды. "Сапарбек, токто! Тиги кишини күтөлү" деп. Алдыга узап кеткен Бактыбай артын деле караган эмес. Бир топ алдыга узап кеткен. Алдындагы аттын күлүк экенине ушул жолу баам салды. Укканы бар эле, аттын күлүк экенин. Бирок аттын күлүктүгүнө көңүл деле бурган эмес. Жон гана Эрметтин жакшы көргөн аты деп билген. Бир кезде артын караса, тээ алыста 3 атчандын сүйлөшүп турганын көрүп, кайра артка кайтты. Арттан келген жигит жетип жетпей эле: "Мен силерди көпкө кармабайм, куугун келди. Артыңарга карабай тез жүргүлө. Колуңардан келсе адаштырмай жолдорго салгыла. Кожоюн аларды алаксытып турам деп бизди жиберген. Мен кайттым анда" деп атынын башын тетирип урду. Бул сөздү укканда эле үчөө жүрүштөрүн тездетип, сапарларын улашты. Ошондо да Чекир кебелбей: "Куугундар Садык аксакалдын сулуу токолуна арбалып олтурушканда, биз бир кыйла узап кетебиз" деп дагы арзып калган келинин сөз арасына кыпчып өттү эле. Тиги экөө бул жолу анын айткан сөзүнө кайрып, эч сөз айтышкан жок. Бирок кантсе дагы өз жердеп эрдемсиништиби, көңүлдөрү ток экени жүздөрүнөн билинип турду. 5 калмак жигиттигилер жаңгана кырдашып кеткенде жакынкы белден бери бурулуп калышты. Эгер азга эле эрте чыгышкан болсо, кетип бара жаткан үчөөнү көрүп калышат беле, ким билет. Алар үйгө киргенде Садык атайын 2 жигитин чаптырган болчу. Артынан барып айткыла, бул аймактан тез кетип калышсын деп. 5 калмак жигит беделдин башынан аша албай, аны айланып өткөн үчүн кармалып калышканын сөз арасында кеп кылып өтүштү. Бешөөнүн сакалдуусу экени курсагынан эле билинген, тамакты ылгабай жеген кара киши: "Бул ашуунун башынан бери ашкан бизге абдан кыйын болду. Түндө жакшы эле ашуунун туу чокусуна чейин келдик. Анан эмне болду билбейбиз. Аттарыбыз чоң зоокага такалгансы беле такыр баспай коюшту. Бир топко убараландык. Анан биз дагы бир балеге кабылбайлы деп кайра атка тарттык." Ушул жерден Садык сөз кезеги келгенде айтып калды: "Бир малай үчүн эмне мынча ат тердетип келдиңер?" дегенде бакылдап сүйлөгөн алиги киши: "Малай өзү жалгыз качмактан качсын. Бизди ал кызыктырган жок. Эрметтин күлүк атын мине качып кетип жатпайбы? Ал аттай күлүк ат калмак жеринде жок. Биз атты таап барбасак, Эрмет бизге тынчтык бербейт." Бул сөздү укканда Садык сыртка чыгып, алар минип келген аттарга көңүл бурбаганына ичинен өкүнүп алды да, анан сыр бербей: "Эгер алар бул жакка келсе, биздин үйгө тие кетишмек. Балким түн ичинде өткөн болсо, анда иттер үрөт эле. Менин баамымда тескейди көздөй кетишсе керек, наркы белди ашып." Бул айтылган сөздү укканда Оз жакта олтурган калмак: "Мен силерге айттым беле, аттардын изи ал жакты көздөй кетиптир деп. Артынан эле түшкөндөй бололу. Алар узап кетелекте" деп шыйпылыктап жиберди. Курсакчан киши: "Шашпа. Артынан эмне болгонуңду дагы жете барабыз. Түндө суукта калганга жаным жер тартып кыйналып турам. Дагы жакшы, курсакты кампайтып алганыбызга" деп Садыкка рахматын айтты.
Садык качан гана тасмалга бата тиленгенде сыртка чыгып, калмактарга маңдайкы бетте колу менен көргөзүп, тиги тоонун аркы бетинде кыя кеткен жол бар. Ошол жол менен жүргүлө. Балким таап калышыңар ажап эмес. Бул сөздү укканда калмактар аттарына минип, кош айтышып, темине бастырышып, сылай камчы салышты. Садык алар кеткенде дагы ичинен бушайман болду. Кап, жана сыртка чыгып тиги үчөнү узатканымда, калмактар кызыккан атты өз көзүм менен көрүп калат элем деп. Эми ичинен жеген сана Күлүк атты көрмөйүн жанын жай алдырбайт. Болгон ой тилеге, кызыккан дили Күлүк ат таптоо. Садык ат жабыштарга барып калганда, саяпкерлердин жанынан карыш жылбай, аттарды сынаган сынын уккандан канагат алат. Эки жолу ат таптап, байгелүү орунду алып, биринчи жана экинчи байгени алганы, Күлүк атка кызыгуусу артып калган. Эми минтип эшигинин алдына келген Күлүк атты көрбөй калган үчүн өзүн кечире албай койду.